Ассаламу алейкум достор, кандай турасыздар? Баарыңыздарга Чикаго шаарынан жалынды салам. Бүгүн Америка Кошмо Штатында 3 январь кечки саат 7-де үйдө отуруп эле Чикагога барып келиш керек деп эле жолго чыгып кеттим. Азыр түнкү саат 12 болуп калды. 5 сааттын ичинде Огайо штатынын Колумбус шаарынан Чикагонун центри, даунтаун деп коет. Бул Чикагога кирип келдим, достор. Келген себебимди сиздерге түшүндүрүп коеюн. Көптөгөн мекендештер чакырып жүргөн. Алмаз байке, Чикаго келиңиз, маалымат берели, жакшынакай видеолорду тарталы деп. Бүгүн дагы көп мекендештер чалды. Кудай буйрса, Чикаго шаарында бир 3 күн же 4 күн болобуз. Жумуштардын баарын бүтүрүп, Флоридага барып эс алып келдик. Күч кубатты топтодук. Эми сиздерге мекендештер көп жашаган Чикаго шаарынан көптөгөн маалыматтарды алып берип, жакшынакай видеолорду тартып, мекендештер кандай ийгиликтерге жетишип атканын сиздерге көрсөткөнгө аракет кылабыз. Биз Флоридада бир 4-5 күн эс алдык. Өзүңүздөр көрдүңүздөр, азыр чилде учуру. Флоридада жыргап, көптөгөн адамдар океанга түшүп, шлепкачан, шортикчен, футболкачан жүрүшөт. Biz Огайога келсек суук экен, бул Чикагога келсем андан да суук экен. Көптөгөн мекендештер айтып калат, биз кайсыл жакка барсак болот деп. Чикаго деген эми Кыргызстандын аба ырайына окшош, кышта болот, жаз, жай, күз дегендей. Күпшүйүп кийинип алдым, азыр эшикке чыктым. Эшикке чыксам абдан суук экен, достор. Көптөн бери YouTube каналыбызга YouTube форматында видеолорду тартып элекпиз. Анча-мынча тартып калып атабыз. Бирок ушул Чикаго шаарында 3 күн, 4 күн жүргөндө көбүнчө басымды ушул YouTube каналына жасайм. Абдан сонун чыгарылыштарды чыгарганга аракет кылабыз. Дронду да алып алдым. Бүт экшн камералардын баарын алдым. Көптөгөн мекендештерге кезигебиз. Азыр сыртка чыгып, бир сыйрак аябай сагындым Чикагонучу. Машинаны бир платный паркингге токтотобуз дагы түнү бою, түнкү саат 3-4 чейин Чикагонун могу центрин кыдыргым келип жүрөт. Чикагога көп эле жолу келип жүрөм, бирок бүгүн өзгөчө күн. Үй бүлөнү калтырып келгем. Анткени менин кызымдын каникулу бүтүп, эртеңден баштап окуйт экен. Үйдөгүлөр калышты, кененирээк жүрөм. Анткени үй бүлө менен келгенде үй бүлөнү да караш керек, аларды эки жакка чыгарыш керек деген ой бар болчу. Кеңешип кескен бармак оорубайт деп, үй бүлө менен сүйлөшүп, күн жылганда Чикагога келебиз, мен өзүм барып келейин деп келдим. Убакыт көп болот, мекендештер менен кезигебиз. Анда кеттик, эшикке чыгалы, достор. Моякта 90 жол кетет. Бул жактан эле кире калдым. Кире калсам Чикагонун сулуулугу ушул жерден башталды. Биздеге мондай бир 4-5 көчө бассак, абдан кооз жерлер бар. Ошол жактын баарын кыдырабыз. Азыр Чикагода билбейм, -3, -4 окшойт. Мерседес машинасы менен келгенбиз. Азыр достор, мен Инстаграмдан жана бир видео чыгарып, ТикТокко видео чыгарып койгом. Азыр багажникти ачып көрсөтүп коеюн, калпычы киши болбойун. Мени көптөгөн мекендештер бул жакка чакырып жүрөт. Мекендештердин баардыгына жетпейт. Бирок мени чакырган, кезигебиз, маалымат беребиз деген мекендештерге анча-мынча таттуудан алып алдык. Ар кандай Россиянын шоколаддары, Украинанын шоколаддары, квас, ар кандай чай, сооктордун бүт баарын алып алдык. Колдон келишинче баарына жетпесе дагы мекендештерге бергенге аракет кылабыз. Достор, эң негизгиси карагылачы. Бул Америка Кошмо Штатында бүгүн биринчи жолу көрдүм. Семечка сатып атыптыр. Байке деген. Арашан дейт, бул деген Кыргызстандын семечкасы экен, достор. Мына могул жерде Кыргызстан деп жазылып турат. Абдан сүйүндүм. Кыргызстандын мекендештер чыгарган продукциясы бул Америкага чейин жетип атат. Өзүңүздөр билгендей, бул жакта чалап, шоро, кургатылган өрүктөр баардыгы чыгып аткан. Азыр мына семечканы биринчи жолу көрүп атам. Байке деп турат, достор. Абдан сонун. Ушинтип баягы Кыргызстандан чыккан нерселердин бүт баарын упаковкага салып, Америкага алып келсе болот экен. Мыякта таттуулар бар.
ошо мени конокко чакырган мекендештерге акырындан таратып, кичинекей балдарына дагы анча-мынча оюнчуктар бар. Достор, анда биз деген мен могу жерде стоянка бар экен, а может ушул жака коёмбу же башка бир жерге коёмбу? Мондайдан кетем. Кечки Чикагону сиздерге көрсөтөм. YouTube каналыбызды көбүнчө Кыргызстанда жашаган мекендештер көрөт, Россияда жашаган мекендештер көрөт. Ошон үчүн кармап жүрөм. YouTube'тун түйшүгүн билесиздер. YouTube'га видео чыгарыш үчүн кенен чыгарыш керек. Жарым саат, 1 саат, 2 сааттык видео чыгарыш керек. Көптөгөн маалыматтарды берсе болот. А Instagram, TikTok дегендер нерселер аяка деген түйшүгү да жеңил. 5 минут, 3 минуттук видео чыгарып койсок деле маалымат боло берет. Ошон үчүн YouTube'га көбүрөөк көңүл буралы. YouTube'тун түйшүгүн, YouTube каналы бар, мекендештер билет. Например, биздин каналда, YouTube каналда азыр 70 миңден ашык мекендештер болсо, ошолордун арасынан а может бир 5-өнүн же 10-онун YouTube каналы бар. А Instagram, TikTok деген ар бир эле адамдарда болушу керек. Анда мондайдан кетели. Сиздерге дагы жолдон кооз имараттарды, асман тереген имараттарды көрсөтүп атып, жаңылыктар менен бөлүшүп, ой пикирлер менен сиздерге бөлүшүп турам. Бuyakta такси окшойт. Кыргызстандан желегин, Чикагодан желбиретебиз, достор. Ой, абдан суук экен, жылуураак кийиниш керек болуп калды. Кеттик анда, достор. Видеолорду баштайлы. Бул жакта авария болгон окшойт. Бир машина көчөнүн ортосунда турат. Авайлаш керек, достор. Hyundai деген машина экен. Афро-американецтер экен, жаңы эле болгон окшойт. Бул жактан полицейский дагы келе элек экен. Sen boldun жүрөгүмдүн дүрсүл соккон күчтөр ага. Sen boldun көңүлүмдүн муңдан толуп оргуп чыккан ырлары. Жолу жок махабаттан боздоп жүргөн ботоң анык мен болдум. Сагындырып көздөрүңдүн жанып турган жаңгадары нурлары. Сагындырып көздөрүңдүн жанып турган жаңгадары нурлары. Sen болдуң кусалыктан күтүп күтөр үзбөс сагынчым. Sen boldun izlegenim, gelçi canım, özümde aldan sağındım. Kütüden büyüp büttüm, gelsen bola jürek oto.
Достор, машинаны бул жерге токтоттук. Эң кызык жери бул жак деген Манхэттенге, Бруклинге окшобойт экен. Аякта паркинг такыр жок болуп калат кечкисинчи. Бул жакта болсо карасаңыздар абдан көп. Мояктын баары, бул жактын баары паркинг экен. Анан Чикаго таза шаар деп айтабыз, бирок монусу жакпай калды. Бирөөсү Walmart'тан муну сүйрөп келген окшойт, ичинин бүт баары мусор экен. Бирок атак бүт баары таза. Паркинг мыякта абдан кымбат экен. Мен мондай метрди колдондум. Азыр 2 саатка төлөп койдум, 2 саатка $7 төлөдүк. Анда машина пока мыякта туруп турат, мен 2 саат гулять этип келейин, достор. Сиздерге Чикагонун кечки сулуулугун көрсөтөйүн. Өзүңүздөр билгендей, могул жерде сымап бар. Абдан чоң сымап бар. Элдердин баары, туристтердин баары ушул жакка келишет. Биз ар дайым ушул сымапты көргөнү келгенде ушул жерге паркингке акчасын төлөп коюп коебуз. Чикаго абдан суук экен. Мен деген 2 саат чыдайымбы же чыдабайымбы билбейм, достор. Ошон үчүн аракет кылып көрөлү. Биз деген Чикагога 1-2 жыл мурун эс алып келгенде ушул жерден гостиница снимать этип жашаганбыз. Күнүгө $250 төлөп, 2 күн тетигил гостиницада эс алып кеткенбиз. Абдан сонун кооздуктар көрүнгөн. Азыр сиздер менен эмне жөнүндө ой бөлүшсөм билбей атам. Асман тиреген Чикагонун имараттарын кыдырып жүргөндө bir temаны табабыз. Сиздерге бир сыйра көрсөтөм. Анан кичине бакылдап берип турайын, достор. Ой, башы көрүнбөйт. Чикагода күн бүркө. Достор, бул Чикагода Элеман деген биздин абдан койгон жигитибиз жашайт. Абдан сонун жигит. Bir 3-4 ай мурун таанышканбыз. Анан өзүнүн YouTube каналы бар. Мени көптөн бери чакырып жүрөт. Алмаз байке, Чикагога келгенде сизден интервью алайын. Шашпай отуруп, 1-2 саат, 3 саат бакылдашалы деп. Мага ошонусу жакты. Канчалык чыгарылыш узакка созулса, абдан көп маалымат берилет. Мага бүгүн да жазыптыр. Элеман энем, ассаламу алейкум, азыр Флорида штатында, Майамиде эс алып жүрөт. А может bir 2 же 3 күндүн ичинде келип калса, Элеман энемиз менен кезигип, сүйлөшүп, подкаст деп коет экен. Bir 2 саат, 3 саат коорашабыз. Ошондо болгон маалыматтардын баарын сиздерге берем. Анан ошол YouTube каналды дагы сиздер менен тааныштырам. Ошол каналга катталып, Элеман энебизди колдоп, коштоп, анан жакшы бир маек курсак, ошону көрүп койсоңуздар болот. Сиздерге сулуулуктарын көрсөтүп кете берейин. Киши дагы жок экен, карасаңыздар. Аз эле киши болуп жүрөт. Эгерде буяк жай болгондо абдан көп кишилер эшке чыгып жүрмөк. Болгону анча-мынча машиналар, полицейский машиналар турат. Мондайнан 2 көчө бассак, Чикагонун эң кооз жерлерин көрөбүз, достор. Анча-мынча маалымат берип турайын. Көптөгөн мекендештер азыркка чейин суроо берип жатышат, достор. Кыргызстандын правасы Америка Кошмо Штатына жарайбы, Алмаз байке? Биз Кыргызстанда жатып алып, көптөгөн жанагы E класс, D класс, C класс дегендерди бастырып атабыз. Барып туруп эле трака иштейбиз дейт. Андай болбойт, достор. Мен дагы бир жолу айтып коеюн. Бул Америка Кошмо Штатына келгенде жеңил машинанын айдоочулук күбөлүгүн ар бир адам алыш керек. Өзүңөр алышыңар керек, жубайыңар алышы керек, балдарыңар, инилериңер, карындаштарыңар чогуу келип калса, бардыгы алыш керек. Абдан чоң документ. Кыргызстандын правасы болобу, дүйнөнүн кайсы мамлекетинин правасы болот, кандай категория болбосун, Америка Кошмо Штатында иштегенге такыр жарабайт. Ошон үчүн эч кандай категория бастырып, убара болуп,
акчаңарды кетирбегиле достор. Абдан суук экен. Анан бул жака келгенде жанагы жеңил машинанын правасын алып атпайсыңарбы? 3 документ керек болот. Көптөгөн жигиттерибиз Америка Кошмо Штатына келип тракта иштейбиз деген ойлору бар да. 3 документ болмоюнча эч качан тракта иштей албайсыңар, экзамендагы тапшыра албайсыңар. Сиздерге биринчиден жеңил машинанын айдоочулук күбөлүгү керек болот. Экинчиден силерге грин карта же болбосо 5 жылдык разрешение на работу. Жумушка улуксат бере турган карточка керек. Анан social security карточкасы болгондон кийин гана сиздер экзамен тапшыра аласыздар. Экзамен тапшырыш үчүн 3 документ болот. Болгондон кийин сиздер атайын поликлиникага барып медкомиссия өтүшүңөр керек. Медкомиссия бул ар бир айдоочунун чөнтөгүндө болуш керек. Кийин тракта иштеп калсаңар дагы 2 жылдык, 3 жылдык болот. Ошону алып анан деген гаиге барасыңар. Мыякта гаини DMV деп коет. 3 документиңерди көрсөтүп, анан трактын компьютерден тапшыра турган 3 экзамени болот. Ошону тапшырышыңар керек. General Airbag Combination деген. Орусча тапшырсаңар болот, бирок бардык штаттарда эмес. Болгону Огайо штатында, Пенсильвания штатында, анан Нью-Йоркто тапшырса болот болуш керек. Флориданы билбейм, а может Флоридадан да орусча тапшырса болот. Ошол 3 экзаменди тапшырып бүткөндөн кийин жакшы сүйлөй албайтам, абдан суук болуп атат. 3 экзаменди тапшырып бүткөндөн кийин достор, силерге трак мектебине жолдомо берет. Анан трак мектеби дагы бул жакта бекер эмес. Где-то $3500 тегерегинде болот. Ылдыйраак бар, өйдөрөөк бар. Ошо акчасын төлөп тракыбы мектепке барып, аяктан айдаганды үйрөтөт, ар кандай фигураларды жасаганды үйрөтөт. Аяктан pre-trip inspection дегенди англисче жаттайсыңар. Көп мекендештер коркушат. Биз англисче билбейбиз, экзамендерди кантип тапшырабыз деп. Англисченин кереги жок достор. Силер деген көз менен жаттайсыңар. Анан маанисин түшүнбөйсүңөр. Жаттайсыңар, маанисин түшүнбөсөңөр дагы кийин экзаменге барганда жарым саат 45 мүнөт токтобостон айтып беришиңер керек. Андан кийин силерди тракты айдатат. Айдасаңар, фигураларын жасасаңар, анан өзүнүн экзаменди жакшы тапшырды деген баракчасын берет. Аны алып кайра гаиге келесиңер. Гаиге келип сүрөткө түшүп, убактылуу айдоочулук күбөлүктү аласыңар. 3 айга берилет. Ошо менен трак айдап турсаңар болот. Бирок жаныңарда CDL правасы бар жигит болуш керек. Таанышыңар, досуңар болсо Американы кыдырып жүрө берсеңер болот. Анан Кудай буйрса бир 2-3 жуманын ичинде пластиковый картаңар келет. Анан силер жумушка орношушуңар керек болот. Жумушка орношкондо жаңы CDL правасы бар кишилерди көп компаниялар албайт. Силерден опыт сурашат, жок дегенде жарым жылдык. Ошон үчүн мекендештер ачкан Чикагода бир Silkway деген компания бар. Ошого сүйлөшүп, жумушка кирем десеңер, ошол праваңарды сурайт. Абдан кооздуктар башталды. Мо Трамптын эме имарат экен, Трамп деп жазылып турат. Анан сиздерден ошол айдоочулук күбөлүк келгенде ошонун копиясын сурайт WhatsApp аркылуу. Ошону сиздер жиберишиңер керек болот компанияга. Силерди иншуренсный компанияга отургузуп, медкомиссияга жиберет, драг тест деп коет. Ошол драг тестти сиздер өткөндөн кийин анан компания силерди чакырып, жумушка алгандан кийин силерде опыт жок да, опыту бар кишиге кошот. 2 жума, 3 жума айдап опыт алгандан кийин компания драйвер кылып сиздерди жумушка алат. Ошондон баштап айына $7,000–8,000 таап жумушка киресиздер, иштей баштайсыздар.
Анан опыттуу болгондон кийин силер аренда калсаңар болот. Андан кийин трак сатып алып, овнер катары иштесеңер, баары жайында болот. 3 жыл, 4 жыл, 5 жыл иштеп, акчаны топтоп, анан ар кандай курстарды бүтүп, IT жагына кетип, бизнестерди ачсаңыздар болот. Достор, караңыздарчы, кандай сулуулук. Чикагонун сулуулугуна суктанып бүтпөйсүң. Бирок элдер абдан көп болуш керек болчу. Жылуу болгон учурда. Азыр абдан суук болуп, элдер көчөгө чыгышпайт экен Чикагода. Мына Трамп деп жазылып турат. Бул Трамптын имараты экен. Абдан бийик. Ушул жерге көптөгөн мекендештер келгенде келип сүрөткө түшөт. Тиякта кукуруза деп коебуз. Эки жүгөрүгө окшогон абдан кооз имарат бар. Ылдый жагынын баары паркинг. Азыр жакыныраак көрсөтөйүн. Ылдый жагынын баары паркинг. Үстүнүн баары квартира. Трамптын жазуусу бул жакта бакырайып турат. Имараты дагы асман тиреп турат. Караңыздарчы. Тигиндей барайын дедим эле, бирок суукка чыдабайт окшойм. Могул жерден бурулуп эле артты көздөй кетиш керек болуп калды. Достор, ошондой. Флориданы сагынып атам. Флоридада жыргал күндөр өттү. Абдан жылуу болчу. Океандын жээгине да барганбыз, видео тартып сиздерге тартуулаганбыз. Мына Чикагога келип алып, тоңуп атабыз. Ашып кетсе бир жарым саат, укмуш дегенде 1 саат жүрө аласың, андан кийин тоңуп калышың мүмкүн. Көздөн дагы жаштар чыга баштады. Бул жакта болсо сулуулуктар турат, бирок сулуулуктарды кыдырганга мүмкүнчүлүк жок болуп калды окшойт. Мекендештерге мына Чикагодан дагы бир жолу бата берип коелу. Жолуңуздар ачык болсун. Америкага келем дегендер даярданыңыздар, аракет кылыңыздар, насип болсун. Биз ар дайым дуба кылып турабыз. Мен дагы 2-3 жылдан бери канал ачып, мекендештерге маалымат берип, мекендештер келип калса экен, жолдору жеңил болсо экен, ыйлагандай эле болдум го дейм. Кыйынчылык көрбөсө экен деп аракет кылып жүрөбүз, достор. Караңыздарчы, эмне деген сулуулук. Жай болгондо укмуш кыдырат элек. Колдордун баары калчылдап, телефонду дагы жакшы кармай албай атабыз. Мондайынан айланып машинага барайын дагы. Машинада эле түнөбүз, достор. Тракка түнөп көнгөнбүз. Азыр өзүм жаңгыз болгондон кийин анан гостиница издеп убара болбой, Мерстин ичине жатып алабыз. Эртең менен туруп, анан акырында мекендештер менен кезиге баштайбыз. Суукту аябай жаман көрөм өзүмчү. Суукту жаман көрөм, жылууну жакшы көрөм. Анан мекендештер бул жакка келгенде жылуу учурда келсе экен деп тилей берем. Бул жакка келсеңиздер, кар жаап, шамал болуп, суук болсо, кичинекей балдар эшикке чыга албаса, абдан жаман да. Ошон үчүн мекендештер келгенде жылуу болсо, үй бүлөлөрүн алып алып эки жакка чыкса деп ичибизден тымызын ойлонуп коебуз. Суктана беребиз. Америка Кошмо Штатында эң сонун, эң кооз бул абдан территориясы боюнча дагы чоң, бул Манхэттен жана Чикаго. Башка шаарлар кооз, бирок чоңдугу боюнча кичинекей болушат. Бул жакта бир гостиница бар экен. Бул жакта гостиницалар кымбат болуш керек Чикагонун ичинде. Ар кандай гостиницалар бар. Суткасына түнөгөн үчүн номерлери 250дөн өйдөнү көздөй кетет, 500, 600, 700 миң деп кете берет. Биз жана ушул жерден киргенбиз. Кайра артты көздөй кеттик. Эки көчө басабыз дагы солго бурулабыз.
Эртең турганда мен Сымаптын жанынан ойгонот экенмин. Сиздерге Сымаптын жанына барып, бүгүнкү тартып аткан видеонун экинчи чыгарылышын тартканга аракет кылам. Чиркин жашоо. Биз бул жакта жүрөбүз. 10 жылдап кээ бир мекендештерге кезип калам. 15 жыл, 20 жыл, 25 жылдан бери бул жакта жашап жүрүшөт. Көптөгөн мекендештер самап атат да. Америкага келсек деп. Америкага келген жакшы, бирок эртеден кечке гүрүлдөтө иштеш керек. Күнү түнү. Могул жакты бир сыйра көрсөтүп коеюн. Бийик зданиялардын башында тетигинде узун нерсе болот. Ошол мигать этип турат да. Баягы самолеттор, вертолеттор учуп баратканда көрүшсүн деген сөз. Бул жакта бактардын баарын кооздоп коюптур да. Күндүзгүдөй негиз алгандачы, чоң шаарлар. Бакылдап көп нерсе айтып берейин деп атам. Уже сүйлөгөнгө дагы мүмкүнчүлүк болбой баратат. Тоңуп калдык. Мына Чикаганын суугу, бул жакта Мичиган көлү бар да, достор. Ошондо муздак шамал келип турат, ошон үчүн Чикаго абдан суук болот. Кээ бирөөлөр жактырат сууктучу, кээ бирөөлөр жактырбайт. Ондайынан өтүп кетсек болот экен. Ушундайынан өтүп барып туруп эле тетигил жерден оңго бурулсак, уже машинага жетип калат экенбиз. Тетигил абдан кооз имарат экен, ошону жакыныраак көрсөтүп коеюн сиздерге. Үстүндө сааты да бар экен. Могул жөнүндө айтып атам. Бул жактагы жигитке суук тийип калган окшойт. Жөтөлүп атат. Могул жерди жаркыратып коюштур да. Достор, колдон келсе маалыматтарды берип турабыз. Эң жакшы маалымат берген бул Telegram канал. Ошон үчүн мен ушул видеонун ылдый жагында Telegram каналымдын ссылкасын салып коем. Ошол жака кирип, мени менен байланыссаңар болот. Көптөгөн мекендештер YouTube'дан жазып калат. Сиз менен кантип байланыссак болот, же болбосо иним, же болбосо байке, ака, үкө деп калышат. Кантип байланышабыз деп. Telegram каналымдын ссылкасын калтырып коем, достор. Ошол жака катталыңыздар. Түз эфирлерди өткөрүп турабыз. Түз эфир болгондо ичине кирип, каалаган сурооңузду берсеңиздер, аякта 50-60 мекендештер катышып калса, суроо беришет, биз жооп бергенге аракет кылабыз. Бизге эми кызык болбой атпайбы, достор? Биз өзүбүз бул жакта көптөн бери жашап жүрөбүз. Көп изденбейбиз. Изденүү силерден болуш керек. Наоборот, биз сиздерден сурашыбыз керек. Америкага кантип келип атасыңар, кандай жолдор бар экен деп. Мен Америкада жүрөм, анан кызык жери Кыргызстандан көп мекендештер мага жазып чалып калышат дагы, Алмаз байке, жардам бериңизчи, Бишкекте эмне агентстволор бар деп айтып калат. Анан мен айтам да, мен силерден сурашым керек, эмне агентство бар экенин. Силер деген Бишкектесиңер да, чыгып кыдыра койсоңор болот да. Жана туристический агентстволорду кыдырып, кайсынысы жакшы сураштырып, анан кимиси жардам берет. Көп эле мекендештер айтып калат да, биз деген Америкага келиш үчүн айтабыз да, бир гана посольствого кайрылыш керек депчи. Грин карта утасыңарбы, туристтик визабы, чакыруубу, үйлөнүүбү, спортсмендер келеби, окуу визасы менен келесиздерби? Так аласыздар. Посольствого барып, интервьюга кирип, визаны алышыңар керек. Ошону билбейбиз дейт көп мекендештерчи. Анан Бишкекте көптөгөн туристический агентстволор бар, ошолор жардам берип калат. Көптөгөн мекендештер ошолордун жардамын алып, услугасын төлөп, документтерин бүт барын бүтүрүп, интервьюга кирип, анан кээ бирөө өтүшөт, кээ бирөө өтпөй калат.
өтпей калгандар кайра аракет жасайт. Ошентип талыкпаган аракеттин аркасынан ийгиликтерге жетишип бул жака келип атышат. Мексика темасы бул айла кеткендин иши, достор. Баарыңыздар билесиздер да, Мексика бул абдан өтө кыйын жол. Дагы бир жолу кайталап коеюн, мекендештер. Силер легалдуу жол менен келсеңиздер, бул аэропортко коносуздар, иммигрейшнден офицеринен өткөндө, үй бүлө болсо 10 000, 15 000 доллар алып келсеңер, ошонун бүт баары чөнтөктө болот. Эч кандай кайгы капа жок. Каалаган квартираңарды алып, жумушка кирип, балдарыңар ток, кийим бүтүн, баары жакшы болот. Көптөгөн үй бүлөлөр Мексикага салып, оор жол менен келгенде 7-8-10 чакты мамлекетти өтүп, койотторго акча берип, аяктын полицейскилердин бүт баары коррумпированный. Ар бир аэропорттордон, автовокзалдардан, жолдордон токтотуп, элдерди кагып, силкип, $1000, $2000 бүт шыпырып алат. Андан тышкары картель деген бандиттер бар да, өзлөрү полицейскилер коркот. Ошон үчүн алып келаткан акчасын бүт баары ош жактан түгөнөт, 2-3 айлап гостиницага жатышат, тамак ашка акча кетет. Анан Американын территориясына киргенде, достор, чөнтөктө бир тиын жок калат, анан кыйналуунун баары ошондон башталат. Анан мекендештер айтып калат: биз Америкага келгенде абдан кыйналып атабыз, квартирага чыга албай атабыз, жумуш жок, кайра артка кетиш керек деп ошентип айтып калышат. Жалаң Мексикадан келген мекендештер. Ата грин карта утуп, даярданып, туристтик визалар менен келген мекендештер анчалык кыйынчылыкка учурашпайт. Алар бул жакта даже керек болсо 1 ай гостиницага үй бүлөсү менен жашап, анан маалыматтарды чогултуп, квартира таап, жумуш табышат. Мен дагы, достор, эртеңден баштап мекендештер ачкан, жаңы ачылган бир 3-4 кафеге барам, ошолордун баарын көрсөтөм, адрестерин көрсөтөм. Мекендештер чогулган жерге көбүрөөк келишиңер керек. Ошол мекендештер чогулган жерге келип, тамактанып, коорашып, мекендештер менен таанышып, арасынан деген силердин мурдагы армияда служит эткен служактарыңар, классташыңар, кошунаңар мурдакы. Ошолор кезип калышы мүмкүн. Ошолор сиздерге маалымат берип, абдан сонун жардамдарды бериши мүмкүн. Эртең Кудай буйруса видеону улантабыз. Кичине кар жай баштады. Акырындан кирип эс алалы. Баарыңыздарга ийгилик, аманчылык, жакшылык, токчулук, барчылык. Мекенибизде тынчтык болсун. Тынчтык болсо баардык нерсе болот, достор. Ийгилик. Кийинки эфирден жолуккуча сак саламатта болуңуздар. Ой, ысык терезелерди жабалы дагы. Кичине көздү ирмеп, уктайлы дагы эртең мекендештер менен жолугуну баштайлы.